кош бойлуу аялдар болгон жеңилдиктер ушул экинчи тизмеде турушат да. Кош бойлуу аялдар аялдыгы төрөтү боюнча булар бекер төрөтүлөт. Андан сырткары кош бойлуу аялдарга да кандай камкорлуктар бар. Мисалы, кош бойлуу аял баягы беременность боюнча келип учетко турат, көзөмөлгө турат. Көзөмөлгө тургандан баштап ал киши льготага жеңилдикке ээ болот да. То есть ал киши үчүн, ал беременный үчүн мамлекет өзү камкордук көрүп, ага кеткен каражаттарды мамлекет тарабынан төлөнөт. Бул деген сөз көзөмөлгө тургандан баштап аял, бул кош бойлуу аял үчүн керектүү болгон изилдөөлөр бекер жүргүзүлөт. Керектүү болгон дарыгерлердин көзөмөлү бекер жүргүзүлөт, консультациялар бекер жүргүзүлөт. Андан сырткары милдеттүү медицина камсыздандыруу фондунда да кошумча пакет программасы бар. Для эме дегенде камсыздандырылган жарандар үчүнчү көп аялдардын арасында бизде камсыздандырылбаган жарандар да бар да, боюнда аялдар бар. Ал аялдар үчүн, камсыздандырылбагандар үчүн көзөмөлгө турар замат алар биздин бесплатный полис, милдеттүү медицина камсыздандыруу полисин алышат. Ал полисин алгандан кийин алар дагы бир топ деген жеңилдиктерге жетиштүү болот. Азыр сиздер билесиздер, балдар, кички балдар арасында, кош бойлуу аялдардын арасында аз камдуулук оорусу көп кездешет да. Ушул баягы эне аман, бала аман, эл аман дегендей, баягы энеге, балага болгон көзөмөл, камкордук көбүрөөк. Ошонун негизинде кош бойлуу аялдын каны аз болсо, кошумча пакет программасынын негизинде жанагы бекер полисти алгандан кийин эле рецепт жазылып берилет, тиги дарыгерлер тарабынанчы. Ошол рецепттин негизинде ал аял дарыларды жеңилдетилген баада ала алат. Мисалы үчүн кан аздуулукка препараты железа да. Эгерде мен мисалга эле айтам да, 120 сом турган болсо аптекада, 50 сом скидка болсо 60 сомго гана сатып алат. 60 сом өзү төлөйт, 60 сомду милдеттүү медицина камсыздандыруу фонду төлөп берет, аптекага возмещать этип берет. Андан сырткары кош бойлуу мезгилинде ядомарин ичиш керек да. Бул дагы болсо баягы кичке ымыркайдын төрөлгөндө сулуу, акыл, эстүү, жакшынакай болуш үчүн. Ал ядомаринге дагы бизде справочник бар, дары-дармектердин справочниги бар, кошумча программада иштетилген жеңилдиги бар дарылар. Ошол тарабынан дагы бул дарыга дагы 45-50% чейин жеңилдиги бар. Андан сырткары фолиевая кислотаны ичиш керек кош бойлуу аял. Ушул 3 дарыны така ичип туруш керек да. Бул фолиевая кислотаны баягы бизде азыр көбүнчө мындай жаман көрүнүштөр болуп атпайбы, тиги аномалия болупчу. Ошол болбош үчүн фолиевая кислотаны ичиш керек да. Бул дагы программа жеңилдик программада бар, жеңилдиги бар, справочникта бар, тизмеде бар, жеңилдиги менен ошо кош бойлуу аял ала алат. Андан сырткары роддомго барат, роддомго барганда төрөт өзү бекер төрөтүлөт. Кош бойлуу аялдар үчүн төрөт мезгилинде өзү төрөйт. Көбүнчө физиологический роды деп коет да. Иногда вот болуп калат, операцияга показаниясы бар болуп калат да. Анын өзүнүн жолдору бар. Кесарево сечение, путем кесарево сечение төрөш керек болуп калат да. Ошол мезгилде кесарево сеченияга операцияга алынат. А негизи милдеттүү медицина камсыздандыруу фонду ар бир оорукана менен биз келишим негизинде иштейбиз. Ал эми ушул төрөт үчүн, мисалы үчүн, отдельный акча каражаты бөлүнбөйт, бирок бизде за пролеченный случай деп коет да, бир дарыланып чыккан үчүн биздин базовый ставка 6500 сом. Ушул 6500 сом ичинде төрөтү да бар, дары-дармеги да бар, медицина кызматкерлеринин айлык акысы бар, жана коммуслуктары бар, соц фонддору бар дегендей, ошонун ичине кирип кеткен 6500 сомдун ичинде. И мамлекеттик кепилдик программанын негизинде, жана айтпадым, экинчи переченге кирет депчи, төрөт мезгили, если операция боло турган болуп калса, төрөткө байланыштуу болсо, это бекер жүргүзүлүп төрөлөт. Жана камсыздандырылган, камсыздандырылбаган деп айттыңыз да, ошонун айырмасы кандай? Камсыздандырылган жарандар депчи аябай жакшы суроо берип атасыз да. Азыр бизде камсыздандырылган жарандар биздин жыл жыйынтыгы болуп өттү, отчетту бердик. Ошол мезгилде 1-октябрда бизде азыр 70% болду. 1-октябрь 2020 жылы 69% болчу.
Поэтому 40 000 населенияга камсыздандырылган жарандырга саны көбөйдү деген нерсе да. Бул деген нерсе камсыздандырылган жарандар деген нерсе бул сиздер иштегендер, полисомиясы барлар да соцфондго перечисление кылгандар. А камсыздандырылбаган жарандар деген жанагы эч жерде иштеген жок, алар эч кандай доход тап келбей соцфондго перечисление кылбайт. Булар камсыздандырылбаган жарандар да. Аялдардын көбү домохозяйка үйдө отурушат да. Поэтому ошолор көбүнчө камсыздандырылбаган болуп калышы мүмкүн да. Аларга эч кандай жеңилдик жок. Өкмөт ошол камкордук көрүп, бесплатный полисомиясын берет. Ошол рецепттин негизинде алар жана дары-дармектерди жеңилдетилген баада сатып алышат. Жана бул дагы болсо баягы алдын алууда баягы биздин кички ымыркайларыбыз мындай кан аз эмес, дени сак саламат, жакшынакай төрөлсүн деген нерсе. Энесинде канчалык кан жакшы болуп, жакшы жүрсө, бала ошончолук жакшы төрөлөт. Сиздер ошол азыр айткан нерселериңиздерди мындай көзөмөлгө аласыздарбы? Барып чындап эле ошол нерсени булар акысыз жүргүзүп атабы же ошол учурда аялдар ушул жактан укугун кандай коргой алышат да? Ошол сиздер айтып аткан жардамды чындап эле алар колдонуп алганына мындай көзөмөл жүргүзүп көрбөйсүздөрбү? Эң туура суроо бердиңиз да. Бизде көзөмөл бар. Бизде азыр 2020-жылдан бери просто азыр жана эпидситуацияга байланыштуу баягы жыйындарды азайтып койбодубу. Мурда бизде мындай өзүбүздүн планыбыз бар, план келет. План боюнча биз элдер менен жолугушуулар өткөрүп турчук. Ошол жерде көп элдер азыр сиз айткандай туп-туура айтып атасыз. Медициналык жамаатында өздөрүнүн укуктарын билбегендер көп да. Билбей бересиң, акча бересиң десе, акча бере беришет. Акча берген жерден сөзсүз түрдө квитанция доголаш керек да. Квитанция барбы деп. Өзүнүн укугун билиш керек. Эмнеге мындай бул жерде жазылган деген. Эгер ар бир мындай жаран саламат жамаатына барганда көңүл бурса, ар бир жерде мамлекет кепилдик программа илинип турат да. Ал кыргыз тилинде, орус тилдеринде да жеткиликтүү тилде, жеткиликтүү жерде илинип турат. Ошол жерден алар өздөрүнүн укуктарын окуп алса болот да. Төрөткө эмне үчүн мен Кесаровага акча төлөйм, бул операцияга эмне үчүн мен 10 000 берем деп, например, говорю да, ал жерде жазылып турат да, зарплата канча болот. Бизде операция камсыздандырылган жарандар үчүн 10 040 сом. А эгерде камсыздандырылган эмес болсо 440 сом. Ошон үчүн биз көбүнчө мындай эме жүргүзөбүз да, түшүндүрүү иштерин алып баратабыз. Деги өзүн камсыздандырыш керек ар бир жаран, то есть полисомиясын сатып алыш керек депчи. Андан сырткары ушу саламат сактоо жаатында баягы жардам алуу учурунда ар кандай көйгөйлөр жаралат, суроолор болуп калышы мүмкүн, түшүнбөстүк болуп калышы мүмкүн да. Ошол кездерде бизде Милдет эмес камсыздандыруу фондунун 150 шыр телефону бар. Ошол телефон аркылуу чыкса болот. Бул телефонго чыгуу акысыз. Мобилийден болобу, үйдөгү телефондон болобу акысыз чалынат. Ал телефон бизде 9-дан 6-га чейин иштейт. Түшкөн суроого сөзсүз түрдө жообун ала алышат. Ошо чалуу болдубу ушул убакка чейин сиздерге? Мисалы жыл башынан бери дейбизби? Жыл башынан бери жыл эми башталды, бизге келип атат. Негизин бирок баягы төрөт мезгили боюнча бизге чалуулар болгон эмес. Операция боюнча монут акча алып атат деген чалуулар түшпөйт. Эми ал эл арасындагы сөздөр, атак мындай факт менен мындай түшө элек да. Бирок баягы түшүндүрүү кездеринде биз айтып атабыз, андан сырткары биз 27 саламат сактоо мекемеси менен келишим негизинде иш алып барабыз да. Ошол келишим негизинде биз ар бирине эме койдурганбыз, табло койдурганбыз да. Таблодо ар кандай жаңылыктар, өзгөртүүлөр, жарандардын укуктары мындай чуркап турат, өрүнүп турат. Азыркы мезгилде мисалы үчүн азыр кургак учукка каршы чуркатканбыз. Кургак учук оору менен ооруган жарандардагы мамлекеттик кепилдик программа негизинде экинчи тизмеге кирген аларга дагы бүт нерсе бесплатно жүргүзүлөт.